Адам баласы кыямат күнү бир чоң суроо болот, суроо жооп болот. Жалпы жашоодон, бирок ошол чоң суроодон алгач 5 суроо болот. 5 эле суроо. Ошол суроодун биринчиси өмүр. Аллах 80 жыл, 100 жыл өмүр берген болсо сурайт. Өмүр каяка өттү? Бир. Экинчиси жаштык. Өмүрдүн ичиндеги жаштык кай жерде өттү? Жаштык барго 40 жашка чейинки өмүр болот. Балалык бүтүп 12 жашта балакатка жетип 40 жашка жаштык каяка өттү? 2. Үчүнчүсү киреше. Каяктан? Чыгаша. Каяка? Андан кийинки суроосу үйрөнгөн илимиңизге канча амал жасадыңыз? Сиз билет элеңиз калпайтса болбойт. Канча жолу калпайттыңыз? Сиз билет элеңиз намаз окуш күнүнө 5 жолу парыз. Канча жолу окудуңуз? Сиз билет элеңиз аялын сабаса болбойт. Канча жолу сабадыңыз? Ошо билген илимиңе канча амал кылдың деген ошо. Азыр бардык эркектер билет. Аялын урса болбойт. Билип туруп урган эмне болот? Илимине амал кылбаган болот. Билип туруп калпайткан эмне болот? Илимине амал кылбаган болот. Ошол 5 суроого жооп бере алса туура, андан кийинки суроо жоопторго дагы таасирин тийгизет.